Бүгүн 1-сентябрь Кыргызстанда билим күнү белгиленүүдө. Дал ушул билим майрамы Созак районуна караштуу Жуон-Күнгөй айылында өзгөчө кубаныч шаң менен белгиленип жатат. Анткени аталган айылда номер 92 Камчыбек Тайгараев атындагы мектеп жаңы салынып, бүгүн кызыл тасмасы кесилүүдө. Ар дайым бул жерде жакшылыкка билимдүү жер айткандай академик профессор чыгып. Көгарт айыл аймагынын Жуон-Күнгөй айылында 100 орундуу мектеп пайдаланууга берилди. Бул айылдагы номер 92 Камчыбек Тайгараев атындагы мектептин курулушу 2023 жылдын сентябрь айында башталган. Мында билим алган 86 балага 2 жылдай айылдагы үйдө билим беришкен. Эми минтип заманбап билим уясына ээ болушту. 17-жылы проект өткөзүп 100 орундуга анан өткөргөнбүз. Анан ушу проект өтүп 2023 жылы сентябрдын 13-үндө келип жаңы курулуш башталган. Андан кийин биз окуучуларды бир бош үй бар эле, бош үйгө алып чыгып кеткенбиз. Ошондон бери мына 23 сентябрдан болсо мына азыркы күндө мына ачылышы болуп атат. Бүгүн 1 сентябрь билим күнү республика боюнча бардык жалпы билим берүүчү мектептерде 1 сентябрь билим күнүн майрамдап жатабыз. Быйылкы окуу жылында 1 класстарга 4212 окуучу, алтын казык программасы боюнча 3113 окуучу келип отурат. 1 класстарды ошо 1 мектеп босогосун атап келип отурат. Быйылкы окуу жылы менен бардык мугалимдерди, окуучуларды, эл журтту, ата-энелердин бардыгына куттуктайбыз. Ийгиликтер болсун. Биздин Созак райондук билим берүү бөлүмүнө караштуу бардык мектептерде өртөнүн жыйынтыктары болсун, алтын сертификаттардын ээлери бололу. Эски мектептин имараты 1960 жылдары ашар жолу менен курулуп, акыркы жылдары 3 бөлмөлүү имарат авариялык абалга кептелген. 100 орундуу 2 кабаттан турган имараттын сметалык баасы 54 миллион сомдон ашуун каражатты түзгөн. Бүгүнкү күнү бардык шарты менен курулган мектепке аилели мугалимдер кубанып турушат. Мурда мектеп жок, кыйналып атат, ар жерге окуп. Эми жакшы мектеп, жакшы курулуп калды, ичи таза, балдарым көңүлдүү окуйт да, жакшынакай болуп. Ошо рахмат ушунчалык мектеп курулуп калып, балдар элге жакшы болду. Элдин балдары кыйналбай, таза, жакшы болду ошондой. Бул мектебибиз 2 гана комнат дүйшөндү мектебинде мектеп эле. Мына эми жаркырап жайнаган жакшынакай мектеп түштү. Ошол жерде окуткан мугалимдер жакшы окутуп балдарыбызды. Окуучуларыбыз жакшы окуп, мына эми мектебибиздин аты дагы мурун жакшы иштеп кеткен мугалимдердин атынан болуп атат. Эжекелердин эмеси жакшы. Эми мындан ары ушу иштеп жүргөн мугалимдер дагы балдарыбызды жакшы окутуп, ушу дайыма 5-4 менен окуган балдар болсун. Асмандар ачык болсун, ак жолтой мектеп болсун. Кыргызстандын кызыл желегин желбиреткен балдар, кыздар болсун. Буга чейин бул билим уяда башталгыч класс болуп 80ден ашык балага билим берилип келсе, бүгүн жалпы билим берүүчү мектеп статусуна ээ болуп, 11 класстарга чейин билим берүүгө ыңгайлуу болду. Ушул тапта 280 бала мектепте тарбияланат. Окуучулардын кубанычында чек жок. Жаркыраган билим уясында окуп баштаганына кубанышууда. 3 километр ылдый жакка барып, кышта дагы аябай кыйналат элек. Суукка карабай барып окуйт болчук. Азыр жакшы, үйүбүзгө да жакын, кышта да кыйналбайбыз. Биз мурда эски мектепте окуйт элек. Ал жер суук болчу. Аерде от жагат элек. Азыр мына чоң мектепте окуп калдык. Парталары жаңы, кабинеттери жаңы. Сонун мектепте окуп калдык. Бизде азыр заманбап өзгөрүп атат. Ал эми мектептерибиз дагы сонун болуп, класстарыбыз дагы чоң-чоң болуп калды. Ал эми биз мурунда суук жана кадимкидей башка мектепте окучук. Азыр болсо жаңы мектеп салынып, жакшы болуп калды. Аталган мектеп 2007 жылдан бери Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги Камчыбек Тайгараевдин ысымын алып келет. Анын уулдары дагы жаңы мектептин курулушуна салым кошкан, кемчилдиктерди толуктоодо көмөк көрсөтүшкөн. Жаңы мектептин ачылуу аземи болуп жатат. Бул жерде атам Тайгараев Камчыбек 8 март орто мектебинде негизи эле баягы айылда түптөлгөн мектептерден 52 жылдан бери ушул жерде директорлуктан баштап көп мугалимдерди, көп кадрларды даярдап чыккан. Ошон үчүн баягы бүт элдин чечими менен, элдин сунуштары менен атабыздын аты ушу мектепке коюлуп атат. Мектептин курулушу дагы аябай баягы кыйынчылык мезгилдерде башталып,
bir neçe jolu hareketlerden жыйынтыксыз чыкканына, жарым жартылай бүткөнүнө карабай, кийинки 2022 жылдан баштап ушу ата журт Камчыбек Кыдыршаевич, Эргеш Төрөбаевичтердин ошолордун демилгеси менен, ошолордун жардамы менен мына биз жаңы мектепке ээ болуп, мына мектебибиз бүтүп калды, Кудай кааласа. Кудайым жакшылыктарын берсин. Билимдүү балдарыбыз тарбиялансын, Бүгүн өлкөнүн бардык мектептеринде билим күнү белгиленди. Алардын катарында Жалал-Абад шаарындагы номер 14 сатып алды Давлетов атындагы мектептин кошумча 700 орундуу имаратынын курулушу бүтүп, билим берүү мекемеси жаңы окуу жылында пайдаланууга берилди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абад шаарындагы мектептин жаңы имаратынын ачылышында алгач мектеп жамаатын, окуучуларды билим күнүн утурлай жаңы мектепти болушу менен куттуктады. Эртеңки келечекте мамлекетибизди сактап, муунга өткөрүп бере турган ушундай жакшынакай илимдүү, билимдүү балдарды тарбиялайлы деп бизге тапшырма коюп отурат. Ошондуктан ошол мамлекетибиздин башчысынын алдыбызга койгон тапшырмалардын негизинде мына ушундай мектептер курулуп жатат. Өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, быйылкы окуу жылында эле 100дөн ашык мектеп окууга берилип атат. Камчыбек Ташиев балдардын сапаттуу билим алуусуна керектүү шарт түзүү мамлекеттин негизги багыты экенин, президенттин тапшырмасы менен учурда өлкөнүн бардык аймагында жаңы мектептерди куруу, эскилерин жаңылоо иштери ыкчам жүрүп, бул үчүн күч да жетип, каражат дагы жетиштүү бөлүнүп жатканын белгиледи. Мамлекет билим берүүнүн шарттарын заман талабына шайкеш кылууга бардык күч аракетти жумшап жатканда, мугалимдердин дагы жоопкерчилиги маанилүү экендигин айткан төрага агартуучуларды коомго үлгү болууга чакырды. Келечекте мамлекетибизди сактап, муунга өткөрүп бере турган ушундай жакшынакай илимдүү, билимдүү балдарды тарбиялайлы деп бизге тапшырма коюп отурат. Ошондуктан ошол мамлекетибиздин башчысынын алдыбызга койгон тапшырмалардын негизинде мына ушундай мектептер курулуп жатат. Өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, быйылкы окуу жылында эле 100дөн ашык мектеп окууга берилип атат. Андан соң төрага жаңы мектептин ичин кыдырып, андагы түзүлгөн шарттар менен таанышты. Ал арада жаңы окуу жылынын алгачкы тарбиялык саатын ачып, бүтүрүүчү класска ачык сабак өттү. Эми мына акыркы окуу жылында мектеп үчүн дагы, өзгөрүү үчүн дагы эң керектүү бир жыл болуп калды да. Акыркы 11 класс окугандарда жакшылап окушуңар керек, тарбия алышыңар керек, билим алышыңар керек. Эми силер баардыгыңар чоңоюп калдыңар, эң жашыңар 16-17 жаштасыңар, уже чоңоюп калдыңар. Эми буюрса эмдиги жылы окууну бүткөндөн кийин негизги маселе бул силердин турмушка болгон даярдыгыңар. Турмушка болгон даярдык эмне менен аныкталат? Бул негизинен биринчи билим менен, экинчи тарбия менен. Билимдүү болбосоңор, азыркы заманда, айрыкча азыркы заманда, мурдагы замандарда бир аз билинбей калып кете берет эле. Азыркы заманда билимсиз адам сразу билинип калат. Билимсиз адам коомдон бөлүнүп калат. Билимсиз адам эртең дүйнөнү кыдырып, билим издеп, же болбосо илим издеп чыга албай калат. Биз жаңы мектеп ачылышына өтө кубанычтабыз. Эмесе чоң ийгиликтерге жетишкенге аракет кылабыз. Жакшы окуганга аракет кылабыз. Ушундай шарттарды түзүп берген үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Так, мурунку мектептерде шарт анча эмес болчу. Жана мектебибизде спорт залдары жок болчу. Ошо азыр эми жаңы спорт зал курулуп, экинчи этажда маттар бар экен. Бул мектептин ачылышы биздин келечек муундар үчүн сонун ийгиликтерди жаратат деп ишенемин. Анткени бул мектеп аябай заманбап мектеп болуп түштү. Белгилей кетсек, жаңы окуу жылында Жалал-Абад облусунун аймагындагы 485 мектепте билим күнү белгиленди. Ал эми 16 мектептин курулушу толук аяктап, 1-сентябрь күнү каалгасын ачты. 4 мектептин кошумча корпусу толугу менен жаңыланып, заманбап болуп өзгөрдү. Азыр быйылкы Жалал-Абад областы боюнча 155 мектепте курулуш иштери жүрүп атат. Анын ичинен быйыл 31 августка 14 мектеп тапшырдык, окуучуларга пайдаланууга бердик.
Анан бул мектебибиз жаңы жылда бүткөн болчу. Анан баягы балдардын окуй турган жери жак элдин үйүндө окушу эле. Ошол жакта анан жаңы жылга киргизген болчук. Анан бүгүнкү сентябрга балдар атайын ушундай ниет кылышкан экен, мугалимдер, ата-энелер, окуучуларга атайын майрам кылып берели деп. Ошон үчүн келип бүгүн ушул эмесине катышып атабыз, ушул аземгечи. Ушул тапта Жалал Абад облусунун аймагында 17500дөн ашык мугалим эмгектенет. Ал эми быйылкы 2025-2026 окуу жылында облустагы мектептерде 58 миңден ашык бала 1-класска кабыл алынды. Ал эми жалпы Кыргызстанда 2394 мектепте 1 536 633 бала билим алат.